Siz attı mı? Hazır mı? Kaç metre attı? Кыргыз-тажик чек-арасында тажик чек-арачы аскерлери кыргыз айдоочуну атты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазууда. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн 22 декабрда Лейлик районунун Максат айылынын Борбордук жолунда болгон. Окуянын чоо жайы тууралуу күч органдары расмий маалымат бере элек. Maksat ayarlı. Hazır sonra zeyceler katı üretmekler. Selamünaleyküm. Atıda yeniniz ki. Siz attı mı? Hazır mı? Kaç metre attı? Памирлик кыргыздарга президенттин атынан жардам берилди. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Алай районунун Талды суу айылында жашаган памирлик кыргыздардын үй бүлөлөрүнө президент Садыр Жапаровдун атынан материалдык жардам тапшырды. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда учурда Кыргызстанда 108 памирлик кыргыздар же 22 үй бүлө жашайт. Алардын 17си Алай районунда, калгандары Нарын жана Чүй облустарында. 2017 жылы көчүрүлгөндөн бери республикалык бюджеттен жана демөөрчүлөрдүн эсебинен памирлик кыргыздарга жардамдар көрсөтүлүп келет. Талды сууга республикалык бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүп, президенттин тапшырмасы менен памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгына тездетилген тартипте кабыл алынды. Мамлекет башчы ар бир үй бүлөгө 10 баш кой, 1 музо, 1 жылкы бөлүп берди. Жергиликтүү бийлик мал багуу үчүн сарайларды куруп, жалпысынан 850 миң сомго жем сатып алып, азык-түлүк, көмүр менен камсыз кылууда. Алай районунда жашаган 38 балага жөлөк пул 2 жаранга карылык боюнча пенсия дайындалды. 41 бала мектепке барат деди Кудайберген Базарбаев. Министр ар бир үй бүлөгө 160 килограмм un, 55 килограмм макарон, 53 килограмм кумшекер, 12 литр өсүмдүк майы, 3 килограмм күрүч, чай, ошондой эле кышкы куртка жана балдардын бут кийимдерин тапшырды. Булак Серепкежи. Саясатчы Бактыбек Калмаматов 8 сааттан бери Улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Бул тууралуу анын адвокаты Айым Камчыбекова билдирди. Анын айтымында атайын кызмат Калмаматовдун жалпы жарандык паспорту жасалма болушу мүмкүн деп текшерип жатат. Бактыбек Калмаматов учуу алдында сот департаментинен чек ара кызматынан өлкөдөн чыгууга чектөө жокпу деп текшергенбиз. Эч кандай тоскоолдук жок деген. Аэропорттон каттоодон өтүп, чек ара кызматына жеткенде чек арачылар рейстен алып калышты. Эмне себептен кармап жатасыңар десек, атайын кызматтын Калмаматовду кармап өткөрүп бергиле деген оперативдик буйругу бар дешти. 1 сааттан кийин УКМКнын кызматкерлери келип, чакыруу кагазын беришти. Эмне маселе десек, паспортуңар жасалма дейт. Бул паспорт менен Украинага, Турцияга, Өзбекстанга барып келген. Калмаматовдун адвокаты сурак 8 сааттан ашык убакыттан бери жүрүп жатканын, бул мыйзам бузуу экенин белгиледи. Экстремизм жана мыйзамсыз миграция менен күрөшүү кызматы жүргүзгөн операциялардын натыйжасында 74 кылмыштын бети ачылды. Кармалгандардын 35-и Өзбекстандын, 2 Кытайдын, 2 Түркиянын, 2 Пакистандын жараны болгон. Операциялар негизинен Жалалабад, Баткен, Ош жана Чүй облустарында, Бишкек, Ош шаарларында жүргүзүлгөн. Кызматтын ыкчам аракеттеринин аркасы менен Өзбекстанда мыкаачылык менен адам өлтүрүүгө шектелип, эл аралык издөөдө жүргөн 1973 жылы туулган өзбек адамы Кара Балта шаарынан кармашкан. Ал 1996 жылдан бери жасалма паспорт менен жашырынып жүргөн. Колго түшкөн шектүү жаз айында Өзбекстанга өткөрүлүп берилди. 2021 жылдын февраль айында Интерполдун издөөсүндө жүргөн 1972 жылы туулган Кытайдын жараны кармалган. Ал өз өлкөсүндө оор кылмыш жасап качып кетип, Ысык Ата районундагы майнинг фирмасында жашырынып жүргөн.
Апрель айында Кытайга экстрадицияланды. 30 апрелде Нокен районунан Өзбекстанда баңгизат боюнча оор кылмыш жасоого шектелип, издөөгө алынган 1984 жылы туулган жигит колго түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө 2018 жылдан бери жасалма паспорт менен Кочкорто шаарында жашынып жүргөнү аныкталган. Ал андан тышкары чек арадан жасалма паспорт менен өтүүгө да айыпталып, 2,5 жылга эркиндигинен ажыратылган. 10 ноябрда Бишкек шаарындагы Гоголь-Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн биринен 1983 жылы туулган өзбек жигити колго түштү. Ал өз өлкөсүндө киши өлтүргөнү үчүн издөөдө жүргөн. Мындан тышкары чек арадан мыйзамсыз өтүүгө шектелүүдө. Учурда өлкөсүнө өткөрүп берүү маселеси каралып жатат. Февраль айында Каракөл шаарынан Mercedes-Benz 413 үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унаадагы Тажикстандын 14 жараны чек арадан мыйзамсыз өтүүгө шектелүүдө. Чет элдик жарандардын мыйзамсыз аракеттери боюнча сот аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу чечимин чыгарды. Өлкөдө тамак аш өнөр жайына байланыштуу маселелер бир топ эле артта калгандыгы айтылат. Андыктан бул тармактын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун издөө максатында атайын жыйын өткөрүлдү. Иш-чарага министрлер кабинетинин, экономика жана мамлекеттик салык кызматынын, айыл чарба министрлигинин жана башка Шору, Абдышата сыяктуу бир нече өндүрүш ишканаларынын өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү жолугушуун бир темасы бул энергетикалык суусундуктар боюнча. Сиз билгендей, бул жылы салык кодекси иштелип чыгып атат. Ошонун алкагында депутаттар менен ошол энергетикалык суусундук, алкоголдук эмес суусундуктарга акциза берилип жатат, коюлуп жатат, акциза болот деп. Азыркы учурда энергетикалык суусундук деген эмне так жазылган эмес. Кайсы учурда жөнөкөй суусундук кофеин кошобу же кайсы башка тонизирующий кайда бир кошумчаларды кошкондон кийин кайсы учурда энергетикалык суусундук деп эсептелет деген дагы кандай бир ГОСТтор жок. Ал ГОСТтор азыркы учурда жаңы эле ЕСте жаңы эле иштелип жатат. Ошондуктан эгер ушуну биринчи жаңы жылда киргизебиз деп атышат, киргизсе көп ушундай ишке ашыруу үчүн көп көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Ошолордун баарын бүгүн азыркы тегерек столдо сүйлөшүп кеңешели деп жатканыбыз. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Евразиялык экономикалык кеңеши биримдик өлкөлөрүндө таңгакталган сууга маркировкалоону этап менен киргизүү жөнүндө чечим кабыл алган. Мындан улам кыргызстандык өндүрүүчүлөр да бөт өлкөдөгү сууга маркировкалоо процессин киргизүү керектиги айтылат. Ар бир бөт өлкөнүн эмесинде, этикеткасында обязательно маркировка болуш керек да. Буга технологияларга жаңы оборудование алыш керек. Анан эң негизги ошол көлөмдүн ачык объемдору көрүнөт да маркировка аркылуу. Канча объем жазалды, канча салык төлөш керек, канча ачык иштеш керек да. Маркировка аркылуу бүт технологиялык процесстер ачыкка чыгат да. Бөт өлкөдөгү сууга маркировканы киргизүү үчүн 70 миңден 200 миң еврого чейин каражат керек болоору айтылат. Анткени керектүү техникалар менен катар өндүрүш чынжырына кошумча операцияларды киргизүү талап кылынат. Натыйжада бул чыгымдар товарлардын өздүк наркына кошулуп, керектөөчүлөрдүн капчыгын каккылап коет. Биринчиден бул финансы каржы жагынан дагы оор нерсе. Себеп дегенде ишканаларды биз кошумчаларды, оборудованиялы тетиктерди алып, ошол электрондук чиптерди, электрондук жанагы штрих-коддорду ошолорду киргизүү. Анан экинчиден бул акча, экинчиден акчасы. Анан эми жакшы мисалдар айтып кетишти. Эч ким каршы эмес, албетте бул керектүү болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө канчалык Кыргызстандын экономикасы, Кыргызстандын биздин өндүрүшчүлөр ошого даяр деген маселе болот да. Анан бир эле бул Орто Азияда болсун, бир эле бажы биримдигинин чөлкөмүндө эмес, башка өлкөлөрдө да мисалын айтып кетишти. Ал жерде дагы бул негизи толук кандуу иштей элек депчи. Учурда Кыргызстандын ИЭЭптеги өнөктөштөрү азыртан эле эң керектүү товарларды өндүрүүнүн сапатын жөнгө салуу ыкмаларын активдүү илгерилетүүдө. Маселен, Россияда таңгакталган минералдык сууларды маркировкалоо 2021 жылдын 1 декабрынан тарта башталган. Маркировканы киргизүүнүн алдында 1 жылдан ашык убакытка созулган эксперимент жүргүзүлгөндүгү айтылат. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.